Улуу жеңиш майрамын белгилеп жатып, Кыргызстандан улуу атамекендик согушка аттанган мекендештерибиздин, анын ишинен баатырларча курман болгон жердештерибиздин ысымдары, алардын эрдиги менен сыймыктанбай кое албайбыз. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Дастан Жумабеков Талас областынын Кара Буура районунун Бакыян айылында жашаган согуш ардагери. 97 жаштагы Арстанбеков Араки атабызды 9 май жеңиш күнү менен куттуктап, акчалай жардам көрсөттү. Кудайым, Сиздердин эмгегиңиздерди баалайбыз. Баалайбыз. Биз ошондой мээнет кылдык. Балдар. Баалайбыз ата. Согуш деген болбосун. Согушты биз көрдүк, биз менен жоголсун ошо согуш. Согуш болбосун дүйнө жүзүндө. Тынччылык болсун, элде тынччылык болсун. Ошону тилейли Кудайдан. Ата, бу мен өзүм атман, үй-бүлөм атман сизге майрамдап коюңуз. Жакшы бир белек алып. Анан жасап келген дасторкондорубуз бар эле, үйгө киргизип койгула, үйгө. Майрамыңыз менен деп. Жеңиш күнү ардагерлерди куттуктоо эл депутаты үчүн салт болуп калган. Мындай иш-чара үзгүлтүксүз өткөрүлүп келет. Анда апаат согушту баштан кечирген атабыздын эбегейсиз эрдиктери, тынчтык күндөрү үчүн канжанын аябаган каармандыктары туурасында сөз болду. Главный командир. Анан командир полка Белов, командир уралта капитан Орехов деген бирөө болду. Орехов мени өзүнүн баласындай тарбиялады да байкы. Анан бир топ даражага жеткизип, генерал майордукка чейин жеткизди булар. Командир взводтон командир уралтага чейин иштедим. Улуу жеңиштин туусу орногондон бери 77 жыл өтсө да, ошол кандуу жылдардын каргашасы, азабы менен тозогу, кайгысы менен моңу, кырчын кезинде кыйылган өмүрлөрдүн элеси, уурду толгус жоготуулар, көз жаш менен кубанычы бүгүн да көз алдыбыздан кетпейт. Биз менен кошо жашап келет деп белгиледи Дастан Жумабеков. Бүгүн айылыбызга жалгыз согуштун ветераны атабыз Арстанбеков Араки атабызды эстеп, Дастан Арстанбекович келип өзүнүн белекчегин берип кетти. Ошого рахмат, ошону эстеп келип 9 майга карата келип белекчегин берип кеткенине абдан сүйүнүп атабыз. Мына ушундай эстеп келип аткандарына рахмат.